Assalamu alaikum урматтуу көкбөрү көрмандары. Сиздер менен кайрадан Only Top каналы. Бүгүн 29 сентябрда Түркиянын Изник шаарында 4-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары старт алды. Биринчи күнү жер улак же көкпар оюну боюнча мелдештер башталды. Көкпар боюнча турнирге жалпы 6 команда катышуу демилгесин билдирген. Алгач командалар 2 топко бөлүндү. А тайпасында Казакстан, Өзбекстан жана Монголия курамалары жайгашса, Б тобунда Кыргызстан, Түркия, Венгрия өлкөлөрү бар. Автоунаа утуп алуу жөнөкөй. 100 iPhone'дун бирин утуп алуу жөнөкөй. Эч кандай маселе жок. Жөн гана балансыңды толуктан. Жөн гана Мой О тиркемесин колдон. Жөн гана билеттерди топтоп, ийгилигиңди кармап кал. Жана албетте, билеттерин канчалык көп болсо, мүмкүнчүлүгүң ошончолук жогору болот. Hyundai Elantra 100 iPhone. Мой О утуш оңой. Биринчи оюнда Казакстан Өзбекстанды 8-1 айырмасында утуп алды. Курманбек Турганбек 3 салым салды. Андан соң ат майданга Кыргызстан курамасы менен жергиликтүү Түркия командасы чыкты. Эске салсак, жер улак боюнча курамага төмөнкү оюнчулар кирген. Нурбек Юсупов, Эрлан Төлөбеков, Улан Насакеев, Элдияр Шахтарбек уулу, Өмүрбек Эсен уулу, Эмирлан Жеңишбеков, Бекназар Аматов, Эрсултан Айдархан уулу, Кубаныч Султан уулу, Кыяс Ниязов, Белек Мукаев жана Аскат Аскаров. Эми оюндун өзүнө келсек, кыргыз улакчылары атаандаштарын 9-3 эсебинде ишенимдүү утуп алды. Албетте Кыргызстан үчүн негизги оюн алдыда. Бул беттеште болсо, биздин балбандар чоң кыйынчылыктарга туш болгон жок. Эске салсак, бул оюнда кыргыз жигиттери Түркиядан ижарага алынган аттарды колдонду. Көк бөрүгү атты даярдоо бир күндүк иш эмес экенин түшүнсөк дагы айла жок. Жигиттер ушундай аттарды оюнга минип чыкты. Оюн алдында ат тондоодогу кызыктуу учур. Ал эми алдыда Кыргызстан Түркия беттешинде орун алган кээ бир салымдарды сунуштайбыз. Тилекке каршы тай казанга эмес, тегерек чийинге муляж ташталып жаткандыктан так аныктоо кыйын болууда. Бул оюнда Кыргызстан курамасынын бардык оюнчусу мыкты ойноду. Өзгөчө белгилеп кетчү улакчы Эмирлан Жеңишбеков. Жер улак боюнча Кыргызстан курамасы Казакстанды ута алабы? Ой пикир жазыңыз.